Мен аты жөнүм Бакирова Гүлбахар Төлөновна. Туулган жерим Сузак району Карадарай айылы, азыркы учурда жашаган жерим Манас шаары, Мамир Исмаилов көчө 63-үйдө жашайм. Мен буга чейин ички иштерге кайрылганымдын себебим ошол Адилет соода борборунда соода менен алектенет болчумун. Анан кийин ошол соодага акча каражаты жетиштире албай, өзүм банктан акча ала албагандыгыма байланыштуу ошол бир Кочкор кызы Гүлүмкан деп менин землячка кызым болчу, ал тааныш болчу, процентке акча берет болчу. Анан ошол келип эже эмне товарыңыз азайып кетти дегенден оборотко акча жеткизе албай атам, өзүмө банк бербейт, ошого сен банктан алып берип турчу деп сурандым. Сурансам ал айтты, менин 4 кредитим бар, мен алып бере албаймын, бирок сизге банктан акча алып бергени адам таап берем деп. Анан мага ошол Музурабаев Хажакбар деп Өзбекстан жараны болгон экен ал бала, ошол баланы таап келди. Ал азыр эски мэриянын алдында цветочный магазинде иштейт экен, продавец болуп эле иштейт экен. Анан мен алып киришти, ал жерге кирсек ошол бир 7-8 миллиондун тегерегинде обороту бар экен. Анан ушулар барды өзүмдүн оборотум, өзүмдүн акчам, хорошо мен сизге алып берейин деп. Анан ошентип договорлоштук. Анан ал заемщик, мен залоготетель боло турган болдум. Үй себеп менин атымда болгон да. Анан кийин сен анда дедим, бул жагын бүтүрө бер, биз акыркы күнү барып жолдошум экөөбүз өзүбүз ошол үйдө залогко коюп беребиз дедик. Дегенден кийин анан бул бир апта өткөндөн кийин бул бала эже азыр жаңы мыйзам чыгыптыр. Ошол мыйзам боюнча ким заемщик болуп кредит алса, залог ошонун атында болуш керек экен. Сиз үйдү мага өткөрүп турушуңуз керек экен. Болбосо мен ала албайм кредит дегенде мен ага ишенчек жаным, ишенип анан кийин ошол тиги Карадарыялык кыз бар дейм, Кочкор кызы Гүлүмкан, эми мен турам го, кайра үйүңүздү өткүзүп берет деп. Анан биз Сузак райондук госрегистрдин нотариус бөлүмүнө бардык. Барганда ал жерде Айбек деген каттоочу бар экен. Анан кирип айттык, бизге дедим 3 жылдык временный келишим кылып бериңиз, что 3 жылдан кийин үй кайра менин атыма өтүп калсын десек, ал госрегистр бизде мыйзамда андай каралган эмес. Сиз же куплю продажа кылышыңыз керек, же дарыны кылып өткөрүшүңүз керек деди. Анан ошондо 2022 жылдын 9 декабрь күнү болчу, аптанын пятница күнү болчу. Анан кийин биз киргенден кийин, анан ошонткенден кийин анан биз алар айтып калды, куплю продажа кылып өткөрө берели, анда биз эми сизге кайра өткөрүп беребиз десе, мен баягы ишенчек жаным ошол жерде акча албай эле ошол 2 миллионго жазып турду тиги госрегистр. Анан мен айттым, 1 миллион алып берип атат бизге, 1 миллион жазыңыз десем, 2 миллион жаза берели, көбүрөөк акча берет деп ошентти. Анан кийин хорошо, эми жок эле сумма деп жазгандан кийин ал бала айтты, Айбек деген, мен бүгүн пятница, азыр 15 мүнөт иш убактыбыз калды деди, мен азыр каттаганды успеть этпейм, мен понедельник күнү каттап коемун, сиз понедельник күнү келип үйдүн китебин алып кете бересиз деп Хажакбарга айтты. Анан кийин мен буну изучение кылсам, бирөөлөр айтып калды, бул үй жайы жок эле, Өзбекстандан эле келип калган бала, буну эч кандай үй жайы жок, бекер үйүңүздү өткүзүп берипсиз дегенде, понедельник күнү 8:30да иш убактысы башталат. Анан мен 8ден 28 мүнөт өткөндө ошол госрегистрди каттаган балага чалып, үйдү каттабай туруңуз, мен апам урушту, сен үйүңдү өткөзүп берсең эртеге ызы чулуу болот деп ошентти. Мен азыр барамын, кайра китепти өзүм өткөрүп аламын десем, эже мен каттап койдум, сиз уже өзүңүзгө өткөзө албайсыз, уже мыйзам жол бербейт деди. Анан бул өткөзүп жаткан учурда деле ошол нотариустун талаптары болот экен. Мен өзүнүн укук, мен мисалы, менин укук милдеттеримди түшүндүрүш керек болчу экен да. Мен ал кезде мындай сабатсыз болгонмун. Анан укук милдеттеримди түшүндүрбөй эле, эже өткөрүп берем деп атат го, өткөрүп коюңуз деп кайра берки балага жан тартып, ошо менен үйүм ага өтүп кетти. Алдым кредитти, чайхана номер 1ге барыңыз сиңдиңиз менен дейт. Анан барсак ошол жерде анан колумда сумка акча экен. Мен 600 000 кредит алдым. Мына ага чейин мен бул баадан 50 000 акча алган болчумун. Мына 50 000 акчаңызга процентин жогору алганмын деп 250 000 процент кошуп, ошол 600 000 акчадан 300 000 өзү алып койду. Анан мен кредиттин графиги кана дедим. Кана качан алдың десем, графикти бербестен бул Аршылтоон айтып, магазинде калды, үйүмдө калды деп Аршылтоон айтып бизге ошол 1 ай аралыгында графикти бербегенде менде уже сомнение болуп, анан бул 1 айлык кредитти өзү төлөп койду. Өзү договор боюнча бул мага 1 миллион алып эле бериш керек, мен төлөй турган болгом да. Анан бул 300 000 эле берди. 300 000 эле берип койду. Анан ал менен кеңеш керек болчу. Эже банк
Кыскача түшүнүктүү кылып айтың, эми эмне себептен азырында 4 жылдан бери чуркап жүргөнүңүздү кыска түшүнүктүү уже буягда көбөйүп кетти. Түшүнүктүү болду уже. Азыр Эми андан кийин 300 миң бергенден бала жок болуп кетти, үй да жок, акча да жок, ошондой ооба, экен. ал үйүмдү бала да жок болуп, кредиттин графигини биз ала албай банкка барсак, сиз эч ким эмессиз, сизге бербейбиз деп кыскасы төлөй албай, анан ал төлөбөй коюп, менин үйүм банкка өтүп кетип, ошол менин үйүмдөн өндүрүлсүн деп 600 миң сом соттун чечими чыккан. Анан биз бул боюнча жанагы сатууга келишим жокко чыгаруу боюнча сотко берсек, ал сотто мен сатып алган эмесмин десе дагы, соттор бир тараптуу карап, менин өтүнүчүмдү канааттандырбай койду. Анан буну жанагы бул 700 миң алган экен. 100 миңди жашырып калган. Анан ошол боюнча мынакей факт кылмыш иши козгоо бергиле деп 2023 жылдын 11 февралынан бери жүрөм. Эч кайсы орган, даже УКМК, область, РОВУДу, ГОВУДу бардык орган тергеди. Кайра эле өзүмкүн ойлойт, эми мен алданып калайын деген эмесмин да, өзүңүз деп өзүм айыптайт да, азыр эч айла калбады. Эми мен ушул Камчыбек Кыдыршаевич президент келгенде кайрылайын деп чыксам, ошол ички иштерден мага балдарды ажыратып койгон. Ошолор барып үйүмө чейин кайтарып отурушат. Бул жерде голосовойлору бар. Бүт чоңдор келгенде үйүмө чейин кайтарып барып отурушуп, анан эгемендүүлүк майрамында болсом, мени алып барып Кочкор Ата санаторийга 5 күн ошол жерде кайтарып алып отурушту. Анан президент кеткенден кийин мени чыгарышты. Азыр эми сот дагы менин өтүнүчүмдү канааттандырбады. Прокурор, милициялар деле канааттандыра албайбыз дейт. Эми айлам кетип, мына 5 адам азыр көчөдө калып алында турабыз. Эми чыныгы жабырлануучу болуп, мына уялбай эле коомчулукка чыгып жатам. Эми менде деле дос бар, душман бар. Эми ким кандай дейт, бирок мен негизи алданган аялмын.